маалыматты колдонуу жана токтоосуз маалыматты колдоно берүү деле бул жанагы детокстоулай аддикциянын бир түрү, көз карандылыктын бир түрү. Жана биз билгендерден, биз баарыбыз билгенибиз, мисалы үчүн алкоголизм, арак шарапты ичип ошо токтой албай калгандар, же чылым чеккендер, токтой албай калгандар. Ошол сыяктуу эле биз маалымат булагын, агымын деле ошондой карап калганга жакындап калдык да. Карапайым киши, мисалы үчүн дүйнөдө эмне болуп атканын билейин деген киши тынбай жанагы бирөө теп тур деп бирдемке кылган убакка чейин, минутка чейин отура берген, бул көнүп калгандык. Бул жанагы ошо аддикция болуп калгандык. Бул биздин реалдуу жашоодогу кайсы бир мүмкүн кыйынчылыктардан, өзүбүз жактырбай турган кайсы бир керек болуп аткан иш-аракеттерден алаксытуу, психологиялык бир реакция болсо керек дейм, алаксуу үчүн. Сөзсүз түрдө аны биз түшүнбөшүбүз мүмкүн, өзүбүзгө өзүбүз жооп да бербешибиз мүмкүн, бирок ошол сыяктуу болуп атат да. Биз телефонду чукуган сайын жашообуз калып кеткендиги оюбузга келбейт. Ошол токтоосуз маалымат жүргөн сайын мээнин аракеттениши, мээнин күчү чындап азаят экен. Бирдемкеге көңүл буруу мүмкүнчүлүгү кескин төмөндөйт экен. Бир нерсени, мисалы үчүн 5 мүнөттөн же 2 мүнөттөн узагыраак ойлоно албай да калат экен киши. Концентрация деген жоголот экен. Бул деген бул жөн гана чарчап калуу эмес, бул маалыматтын ушундай терс жагы, токтоосуз жанагындай таштанды деп койсок болот, мусор маалыматтын жаман жагы ошо адамдын кадимкидей эле интеллектуалдык мүмкүнчүлүктөрүн кескин кесип салат экен, азайтып.